قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Алымдар айтат, бұл аят ширктин өзөгүн, тамырын, негизин кесе турган аят. Биз билебиз, туугандар, Аллахтан башкага сыйынып, Аллахтан башка нерселерди, буттарга, ошолорду кудай кылып алгандар, башка нерседен, Аллахтан башка нерседен үмүт кылып, айга, мисалы, күнгө, ташка, жерге, булактарга, Аллахтан башка эмне болбосун, ошондой нерселерге сыйынып, ошолордон үмүт кылып, менин башыман жамандыкты кетирет, кыямат кайымда Алланын алдында шапаат кылат деп махлукаттарга сыйынып кеткендерге бүт ушу ширктин жолун, өзөгүн, тамырын, негизин кесе турган аят. Мына окуп көрөйлү. Алла Таалам айтып атат: "Кулиду аллазина заамтум мин дунилла". Эй Мухаммад, айткын дейт. Силер дуа кылып, жалынып жалбаргандар, Аллахтан башканы кудай кылып алгандар. Ошолор дейт: "Ла ямликуна мithqala dharra". Алар кымындай да салмактыктагы нерсеге ээлик кыла албайт дейт. "Фис самавати вала фил ард". Асманда дагы жана жерде да алар ээлик кыла албайт. Ошондой кымындай нерсени асманда дагы ада, жердегиге да ээлик кыла албайт дейт. "Вама лахум фихима мин ширк". Алар ал нерсеге шерик да боло албайт дейт Кудай Тааламга. Ошону жаратууда эч кандай шерик дагы боло албайт дейт. "Вама лаху минхум мин захир". Жана алар жардамчы дагы, теңдеш дагы боло албайт дейт. "Вала танфау шафаату индаху илля лиман адина ла". Жана алар кыямат кайымда шапаат да кыла албайт дейт. Тек гана Алла Таалам кимге уруксат берген болсо, ошол гана шапаат кылат. Саба сүрөсү 22-23 аят. Туугандар, токтолойлу. Курандын аяттарына жакшылап ой калчап, акыл калчап, тадаббур дейт, ой жүгүртөйлү. Бул аятта, бул эки аятта, субханалла, Аллага шерик кылгандардын, мушриктердин бардык үмүттөрүн үзгөн дейт. Ибн Кайым рахимахулла айткан сөзү бар. Ушул аятты окуп айтып атат: "Фал мушрик иннама яттахиду ма'будаху лима я'тақиду аннаху яхсулу лаху бихи минан нафа". Мушрик, Аллага шерик кылган адам дейт, ушул өзү сыйынып аткан нерсесинде ушундай ишенимде болот. Эмне деген ишеним? Ушул нерседе мен сыйынуу менен андан бир пайда алат. "Ван наф'у ла якуну илля мимман фихи хасла мин хадил арба". Ал эми пайда деш үчүн ушул 4 нерсенин бири болуш керек. Ал эми Аллахтан башкадан үмүт кылып сыйынгандардын ушул 4өөнүн бири да жок, туугандар. Биринчиси ээлик кыла ала турган болуш керек. Мына бизге белгилүү, эч бир Аллахтан башка эч бир зат эч нерсеге ээлик эмес. Керек болсо, не деп айтат? Курманын дайнеге бар го, не деп коет, дайнеге. Ошого да эмес. "Валладина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин кытмир". Аллахтан башканы теңдеп, Аллахтан башкада дуа кылганыңар дейт, дуа кылып суранганыңар, алар керек болсо курманын дайнегине дагы эмес дейт. Мындайча айтканда, ошондой нерсени ойлонуп таап жасай албайт дейт. Ана мен жерге тигип койдум, анан чыгып калды, меники болуп калды деген бул ээлик эмес. Ал убактылуу, Аллах берген нерсени гана. Ээлик кылуу деген ошону өзүң ойлонуп табасың, ошол нерсени жерге отургузасың, анан өнөт ошол нерсеңен. Андай нерсе жок. Мындайча айтканда, ээлик кыла албайт экен, эч нерсеге ээ эмес. Экинчиси, "Фа ин лам якун маликан кана шарикан фил мулк". Эгер ээлик кыла албаса, анда ошол мүлктө жок деген шерик болуш керек. Мушриктер
Аллахтан башка сыйынган нерселери, кудайлары же буттары шерикпи Кудай Тааланын бир мүлкүндө? Эч кандай шерик эмес туугандар. Ла шарика ла, андан эч кандай шериги жок. Ва хуа аля кулли шейин кадир, ал бардык нерсе кудуреттүү. Үчүнчүсү, фа ин лам якун шарикан кана лаху муинан ва захиран. Мына билдик, ээлик кыла албаса, шериктик да кыла албаса, анда жардамчы болуш керек, теңдеш болуш керек ошонун кылууда. Андайда алды нерсе дагы жок. Үчүнчүсү, төртүнчүсү, фа ин лам якун муинан ва ла захиран кана шафиан индахум. Ээлик кыла албаса, шерик боло албаса, жардамчы да боло албаса ал нерсени кылууда, анда шапаатчы болуш керек анын алдында дейт. Ошонун сөзү өтө турган болуп, ал нерсе дагы жок. Алла Таалам ушул 4 нерсени тыйды да, 4 нерсени жокко чыгарды. Мушриктердин Аллахтан башкага сыйынып жүргөндөрдүн эмнеге сыйынышат? Туугандар, ойлойлу. Эмнеге суранат? Ошолдон бир жакшылык келсе экен, жамандыкты менден көтөрсө экен, кыямат кайымда мага шапаатчы болсо экен дейт. Же бир пайда тийсе экен деп жакшылыкты үмүт кылып сыйынат да алар. Мына ушул алардан эч нерсе колунан келбейт, эч нерсеге ээ эмес, эч нерсеге шерик эмес, эч нерсеге Кудай Тааланын мүлкүндө алар жардамчы да боло албайт, шерик да боло албайт, жана кыямат кайымда алар шапаат да кыла албайт. Тек гана Алла Таалам кимге уруксат берсе, мына ошол гана шапаат кыла алат. Бул жерде да Аллах Таалам уруксат. Мындайча айтканда, бут парастардын, Аллахтан башка сыйынгандардын эч нерсе калбайт аларга. Сыйынып аткан Кудайын да же бир нерсеге ээлик кыла албаса, же болбосо шерик кыла албаса Кудай Тааланын мүлкүндө, же болбосо жардамчы боло албаса, же болбосо кыямат кайымда шапаатчы боло албаса, эмнеге сыйынат туугандар? Мына ушул 4 нерсени Алла Таалам ачык айт. Мына ушуну билгенден кийин туугандар, ширктин түп тамыры менен үзүп атат бул аятта. Алла Таалам өзү баяндап атат. Айткынчы гана силер Аллахтан башка, Аллага теңеп, Аллахтан башкага сыйынып жүргөнүңөр, дуа кылганыңар, суранганыңар айтылгачы. Асман жерде ушул кымындай да бир чаңчалык саламактагы нерсеге ээлик кыла алабы деп. Же шерик боло алабы Кудай Тааламга мүлкүндө? Аллах Таалам ээлик кылган шерикте. Же жардамчы боло алабы Кудай Тааламга? Же шапаат кыла алабы кыямат кайымда? Эч нерсе кыла албайт. Анан кантип ушуларга сыйынасыңар? Кантип ушудан жардам сурайсыңар? Кантип үмүт кыласыңар? Кантип ушулардан коркосуңар? Мына туугандар, Аллах сактасын. Ушул аятты түшүнүп, башкаларга түшүндүрөйлү, жеткизели туугандар. Караңыздар, мына бүгүнкү күндө да ушундай балалуу боло албай жүргөндөр, айрым ыйык жерлерде булактарга, тоолорго барып алып, ошол жерден сыйынып, үмүт кылып атат, балалуу болуп калсам деп. Отко сыйынгандар бар, күнгө сыйынгандар бар, айга сыйынгандар бар, арбактан үмүт кылгандар бар. Мына ушунун бардыгына ушул аят жооп туугандар. Эч кандай бир үмүт кыла турган, бир кайрыла турган нерсе калтырбады. Эч кандай эч нерсе үлүшү жок экен булар. Мындайча айтканда бардык жакшылык Аллахтан келет. Жакшылык дагы, жамандык дагы Кудайдын буйругу менен болот. Үмүтүңдү бардыгын Аллага байла. Аллахтан башка эч ким сага зыян кыла албайт. Пайда да бере албайт. Бардык Алланын уруксаты менен. Мына ушул нерсе бул жерде баяндалды туугандар. Бир нерседен сураныш үчүн ал бир нерсеге ээ болуш керек да, эч нерсеге ээ эмес экен. Өзүнө өзү да ээ эмес ал.